кайсыл учурда көрө албастык күчөйт? Wal hasadu yadullu ala du'fi iman man ittasafa bihi. Көрө албастык болсо кимде? Бул адамдын иманы алсыз экенин белгиси. Ошондой сыпат менен кимде бар болуп калган болсо, ал адамдын иманынын алсыздыгы. Wa karahiyatihi lima an'ama Allahu ala ghayrihi minan ni'am. Аллах Таалам кимге бир жакшылыктарды, нематтарды берип койгон болсо, ошону жаман көрүүчү таруу, бул адамдын иманынын алсыздыгынан кабар берет. Wa qad qatala ahadu bnay Adam akhahu hasadan li'anna Alloha Taala taqabbala minhu wa lam yataqabbal min al-qatil. Адам алейхиссалам балдар деле көрө албастыктан бирин өлтүрүп салды. Себеби биринен кабыл болду, биринен кабыл болбоду. Кабыл болгон адам албетте таква болгон, кабыл болбогон адам таквасыз болгон. Ал эми таквасызда сөзсүз иман алсырайт, таквалыкта иман күчөйт. Бул нерсе менен көрө албастык, иман алсыраган сайын көрө албастык көбөйт экен. Вaqad alqa ukhwatu Yusuf алейхиссалам bihi fil bi'r hasadan. Yusuf алейхиссаламдын бир туугандары дагы кудукка таштап салды көрө албастыктан. Эмнеге? Бисабаби манзилатихи инда абихим ва махаббатихи ла. Анын атасы ушу Юсуф пайгамбарды жакшы көргөндүгүнөн, ага жакын болгондугунан көрө албастан таштап салды. Фал хасаду марадун галиб ла ясламу минху илля ал-қалил минан нас. Бул көрө албастык деген оорудан көп адамдар арыла албайт, саламатта кала албайт дээрлик. Аз эле адамдар. Бул көрө албас нерсе бар экен адамда. Бирок ал нерсени адам жеңсе болот, ошодон арылса болот. Шейхул Ислам ибн Таймия рахимахуллах айткандай: "Ва алил инсан мужахадата нафсихи фи адамил иттисаф бихи." Күрөш керек. Ошондой сыпатта болуп калбайын деп адам умтулуш керек. Адан арылайын деп. Оттахаллус минху. Эгер алда бар болсо, арылалат. Алхамдулилля. Ошодон жок болуп, чынчыл болуп аракетин жасаса, Алла Таала мага жеңилдетет мындай оорудан, мындай жаман сыпатта болуп калыштан.